Асан жакшылыкап шайды оодарган шайлуу ай. Күйгөн катын кошокчу демекчи, жана каршычылар эмнеге даттанат дечимин. Көрсө жаның түтөп чыкса, анан өзүң эле ызалана баштайт экенсиң. Ушундай экен. Бирок биз өз колубуз менен бузуп, талкалап, кыйратып, колдо бар ырыс-кыбыстан, элдик касиетибизден, энчилүү жерибизге чейин өзүбүз эле ажырап бара жатсак, айтор талкалап жатабызбы, же куруп жатабызбы, ага акылыбыз жетпесе, башты тырыштырып коюп, башкаларды эле туурай берсек, мыйзам жазат деп депутаттарыбызды жаман жакшы көрүшүп жүрүп шайлап койсок, алар же оокат, же катын уулап кетсе, анысы аз келгенсип бирин-бири сабап киришсе, туу жүсү курусун. Анан тетиги четте олтуруп алып, амал көйлөгө акылын жуткан куужу чал улам бир мыйзам болчу немесин акырын жөнөтүп турса, аны эл башынын сунушу деп төмөнгө түшүрүп турсак, анан кимге даттанасың? Бизде даттана турган жок дегенде абайлагылачы деп айта турган жан да калбай калды да. Бул шайлоо деген жакшылыгыңды баалабасаң, өз убалың өзүңө. Маадеметтен бириң өлүп бириң кал. Бириң менен бириң тытышып олтуруп, биротоло эл болбой эле эгерим болуп кет деген тумтак эле маскара кылчу неме окшойт го. Мурун элибизде каада салтты кармайт деп аксакалын сыйлачу эмес беле? Сыйлаган ушу да. Качан сөзүн жерде калтырчу эле. Ошо улуу жашка барып калган адам да өзү эч качан калыстыктан тайчу эмес да. Калктан уска бар болчу. Эми тумтак жайда калдык. Анан кайрымсыздык, ачкөздүк, өзүмчүлдүк, эки жүздүүлүк, аракештик, шайкелеңдик, айрыкча мансапкорлук баары эле жабалактап кайсы бирин айталы. Элдин пейили бузулган соң, ай ким билет, ушу мыйзамды оңдой албай калды го. Депутаттардын түрү оңолбой жатса, мыйзамы кантип оңолот? Бийлик аркы өстө чардайт, эл жаккырланып берки өстө сыздайт кана. Ошо ортого көпүрө болчу мыйзамдар жана ошо турмуш көпүрөсүнөн адилеттик басып өтпөгөн соң, эл каяктан оңолсун? Экономика деген сөздү эркелетип койгонубуз менен эпчилдер күн көрүп, эл уламдан улам жакырланып эле баратат. Эми өмүрүбүз эчтекеге арзыбай, биз турмуштан эч тажрыйба топтобогондой, ар намыстан айрылып, ар кимдин оозун карап, максаты жок макоодой өмүр сүргөн макулук сыяктанып калабызбы? Анысын койдук. Карган кезибизде эл жердин санаасын тартпай жөн кете берсек болот эле го. Билбейм, бул шайлоо деген табышмактын алиги жандырмагы жок, түрү жаман. Мына карылык кашыбызга келди. Эл журттун ынтымагын тилеп, Кудайдын берген суусун ичип, бала бакыранын алдында көп карбай кетсек деп тилек кылып, өкмөттүн өлө сал кар-чарбасын алып коюп, калк ичинде эми тынч жашай бергенден өткөн жыргал жок да бизге. Карачы, ушу жыргалыбыз бузулуп, жайчылык кетип, жанагы шайды оодарган шайлоо деген кайра башталбадыбы? Ой, бийлигин кургур. Мындайда жанагы саясатчылар деле эч кимди көзүн илбей, тим эле азанып, алиги айгырларча алышып кетишет экен. Бирин-бири түйрөлөй чайнап жибергенге да даяр болуп калышат экен го чиркин. Анан бизди шайласаңыз эле кыйратабыз деп турганын айтпа. Тик алар кыйратпаган эмне калды? Эми зоон эле уратып, тоон эле түздөп, ысык көлдү кургатып эле салбаса, бу саясий айгырлары ашынып жалаң жакырчылыкты туудуруп эле турган кези да. Алардын элге эч назары боло турган жөнү жок. Эми өлүп кетелиби? Алардын шайлоосун каалагандай эле өткөрүп берип жатпайбызбы? Ал, укугуңду бирок жашоону оңдо деп биротоло толук ишенип койбодукпу? Жана ишенип олтуруп кокуй болуп атпайбызбы? Бийлик ишенген сайын ого бетер төбөбүзгө чыгып, өз иштерин бүтүрүп, өз жашоосун оңдоп эле жатышпайбы? Дагы эмне нааразы? Менимче ушу шайлоосун кое турсак болмок эле да. Эл аргасын таппай турганда, же элди биротоло эркине кое бериш керек да, же биротоло чүлүк тагып эле жетелеп алышпайбы? Адилеттик баягыдан да алыстап, же эркин боло албай, же өкүм боло албай, эки ортодо чайналдык го. Жаман кыйналдык. Мындай балекетти ким көрүптүр? Адеп эркин шайлоо жүрөт деген кезде шаардагы бир тууган жээним жылмаңдап кирип келбедиби? Ал кызматы чоңойгону көп колу бошобой бизге деле каттабай кеткен. Эми Таеке жээн кергичекти жети бөрү келсин дейт. Келип калдык Таеке деп, аяк биягыман чыгып эле, коюн колтугумдан көрүнүп эле, өпкө жүрөгүмдү аралап эле,
Қан шекерді қой, жанағы сусамырдың қойы балындай эле жабышып, илешіп, имерилип, таптаттуу болуп эле кучактап, өп жыттап, таякелеп эле туруп албадыбы? Колуктусу да чоң жердин кызы дешкен. Жанагы эң кымбатын кычыраган шабыра пальтосун кийисип, алтын күмүшүн бүт тагынтып, тим эле жаркылдатып, жасанты отко кире келинчегинде кошо ээрчитип алыптыр. Кимисин кыярыңды билбейсиң. Алып келген сумкасын ачканда эле байбичемдин эси болуп калды. Биз жыл бою алган кар чарбабыздын да көп акчага келсе керек. Таттуу тарапасы, арак шарабы, кийим кечеси ортодо додо эле болуп калды. Кемпирим түгүл мен да сүрдөп кеттим. Сыйга сый, сыраяка бал деп келген кыргыз эмеспизби? Эми эскилерди териштирип не кылалы деп, анан малга бата кылып, боор түтпөйт экен, жээнибизди коноктоп эле жатып калдык. Чунак жээним, биздин айылдын эли азыр түп көтөр арак эле арак деп ыктытып калганын каяктан жүрүп билип алган? Айтор жөнөй береринде жөн кетпей, жээнибиз Букагалый Бакбергенович келип кетти деп айылдаштарыңарга берип койгула таяке деп, жанагы жеңил машинесине бүт жүктөй келгенби, болгон шаардын арагын кой десек болбой, жашик кылып таштап кетпедиби? Анда аракта талоон менен алынып, оңой табылбай, эл жалаң самогонду самап, кайран таза арактан кол үзүп калган учур эмес беле? Мейли дедим, жээнимдин колу аябай эле узарып калган тура деп, ичимден өзүмчө сүйүнүп, катуу сөөлөттөндүм. Көрсө жээнимдин дарты башкада экен. Чындап эле үйүбүзгө жетип өрү кириптир. Айла малын айтпайсыңбы? Бат эле анан депутаттыкка көрсөтүлүп калды. Баягы арагын ичкен коңшу колоң Букагалый Бакбергеновичти колдойбуз, жээнибиздин ишенимдүү адамы болобуз деп эле үйүбүздөн чыкпай калышты. Мен бүт айылдын кадыр туткан аксакал эмес белем. Аракты аянбай ичип бергендер, жээнимдин колу узун экенин билгендер, кызматтан көтүрүлөм дегендер үйдө жаткан мага да кошомат кыла башташты. Анан мени жиберди дешип, аксакалыбыз суранып жатат дешип, шайлоо өнөгүн баштап кирбедиби? Эл анда калп эмне эле, чын эмне анчалык ажырата элек? Шайлоонун убадасы сасы элек. Калк али бирдиктүү кез эмес беле? Жээним чапкылап, баягы бизге көрсөткөн сыйы көрсө берки чет эле экен. Мынчалык түтөп байыган эме экенин каяктан билиптирмин? Тынбай келип, тынбай кетип, чар учкансып эле калбадыбы? Айрыкча түн жамынып келип, баягы жашиктегисин водопроводдун суусунан да көп кылып агызып таштады. Айыл ичи күнү түн ырдап эле, жыргап эле, чапкылап, чардап эле Бакбергеновичке гана добушубузду беребиз дешип калышпадыбы? Анын атаандаштарды өзүндө кыйын эмелер көрүнөт, аларды өз өнөрүн күчөтө баштады. Анан аргам жок, намыс деген кыргыз да өзү менен кошо туулат эмеспи? Өз кулунубуздан айгыр салып көнгөн эл эмеспизби? Каным дароо эле дүрт этип, өз кара чечекей жээнимди депутат болгонго өзү гана татыктуу деп, аксакалык аброюмду далдалчы кылып, эл журтту Кудайга бата кылдырып жатып көндүрүп бердим. Анан бак караган окшойт, жээним шайланып калды. Сүйүнгөнүбүздү айтпа, кемпирим экөөбүз кошо депутат болгонсуп, элден айланса болот, куттуктоосун кабыл алып, мал союп дегендей көңүлүбүз өстү. Калп айткан менен болобу? Жанагы тили сайраган, мээс иштеген мен кыйын деген далай атаандаштарын тиякта калтырып, арактын укмуш күчүн чунак жээним каяктан мынчалык билип алган? Элди сайраңдатып жатып эле шайланып кетти. Анан Букагалый Бакбергенович болуп эле жатып калды. Курган баланын элге берген убадаларын угуп эле жүрөгүм түштү. Деле таймана турган түрү жок. Убада дегенди чубуртуп тим эле кургак бакадай чардатып салды. Ал турсун мына жолуңарды оңдотуп кирдим деп, самосвал менен жол боюна кум да төктүрүп жиберди. Иртайын тартат эмеспи? Берен экен. Убаданы да, арыгын да, амалын да аяган жок. Ушинтип жанталашып жүрүп эле шайланып алды. Жолуң болгур. Үй башына арагын таштап, атайы келип майлап да жиберди. Анан биздин ачкыл жандуу элибиз Бакбергеновичтин эсебинен өмүр бою сайрандайбыз деп чечсе керек. Өтө март азамат экен, Букагалый деп, эми арак эле иче беребиз деп ойлошсо керек. Жээниңиз келдиби деп эле ыктыткандар эшигимден кетпей калышты. Арагын мейли курсун, кураяакка бата жүрмөк беле. Жанагы олчойгон убадасын бербей койсо болмок экен. Бара таптырбай калды деп, бизди кабыл албай койду деп, шүмшүк алдады деп, жулик экен деп эми элдин дооматы көбөйө баштады.
жээнибиз убаданы кой алып турсун, эми өз таекесинде кайра унутпадыбы? Жок дегенде телевизордон элдин маселесин бир жолу айтып, мени шайлоочуларым деп башка депутаттар калпта болсо талашып, жаны күйгөнсүп, энетил же кыргыз деп көбүрүп жабырып коюусу Кудай алабы Бакбергеновичти дешип, анын бак дөөлөтүн значогун депутаттыгы менен кошо урдум дешип, баягы эле аракты бөлүп талып ичкендери кайра кызаңдап, сиз болбосоңуз андай акмакты шайлабайт элек дешип, мага дооматын артып, айтсаңыз болот жээниңизге, айтыңыз дешип, карган кезимде жээнимдин элге берген убадасына эми мени кириптер кылып, тим эле жарга такагандай такап, ачык эле жөөлөгөндөр чыкпадыбы? Анан бир айтып бир койбой, эл чогулган эле жерде көпчүлүк мага кыжырланчу болду. Өзүм бир айылдын сыйлуу аксакалы ушинтип саат басып, айылдагы элге батпай, жээнимди депутат кылам деп Кудай төбөмдөн урбадыбы? Чын эле ошол бойдон шайланып алып, же ажыраш аягын бербей, тумтак эле шайлоочуларына кайра каттабай койгонуна эл эмес өзүм да катуу ызаланчу болдум. Экинчи бирөөгө шайлагыла деп айтпай калайын деп көңүлүм үчкө түшкөн журттай калды. Кайдан дагы шайлоо кирип келди. Эми дагы таекем колдоп береби деп жээним чалгынчы жиберген экен. Атасынын башы дедим. Бар ошентип айтып баргыла дедим. Ошентип жээнимден кутулуп турганда бир тууган кудам шайланам деп жатыптыр деген каңшаарды укканда эле үрөйүм уча баштады. Куда менен кул да болсо сыйлашыш керек да. Анын үстүнө өз кызың колуңда бала эмесип турса, сөөктүн жаманы суу кечирет эмеспи? Жанагы жээндей желмоос каяктан болсун? Кудама айттырбай эле мурунку шайлоодон тажрыйба топтоп калыптырбыз да, алдын ала эле эми кудам келет деп өз туугандарымды чакырып, короодогу музоомду союп добуш бергенге убадасын алдым. Элдин көбү аксакал деп мени кыйбаса да, жээними алдаткан байкуштар баягыдай эми дүр этип толук колдобой алып турсун, ошол эле куу сакалдын жакындарын шайлай беребизби дешип, эл жарылып, эми айыл жик-жик болуп, тууган тууганга бөлүнө баштады. Ал турсун бир үй бүлөнүн ичинде кара кыргын, кысыл сүргүн жүрбөдүбү? Өкүнүчтүүсү эми кудам канчалык жетик, эмгеги да сиңген, адамгерчилик неме болгондугуна карабастан, чөнтөгү кантсе да жок экен. Шайлоо майлоо, жайлоо аймоо болуп кеткен соң, шайлоону айламалдары менен жазгырып добуш алгандар чыгат экен. Кайдагы теңчилик? Азыр жалаң кол узарып байып алгандарга чен жок экен. Анын үстүндө падышабыз да берсе ала бергиле, анан шайлоого келгенде өз билгениңерди кыласыңар деп элге ачык көрсөтмө берип коюптур. Ким канча берсе тартынбай алып эле эл ичин эки жүздүүлүк, ээн эркин аралап, жанагы добуш деген жоопкерчилик ачык эле коммерция болуп сатыкка айланып, менин жээнимдей жалаң капчыгы калыңдар шайланып кетпедиби? Мындай шайлоону шайлоо дебей эле байыгандардын конкурсу деп койсо болмок экен деп кудам экөөбүз улутунуп да, үшкүрүнүп да кала бердик. Элден кызыр качты дедик. Шайлоо касиетибизди бүт кууп чыкты. Бирок кимди күнөөлөйбүз? Шайлоодон кийин бат эле котур текедей элдин жону жукарып, бийлик билгенин ээн эркин жасап кирди. Ушинтип улам шайлоодон кийинки балекеттерден коркуп калдык. Кантип уюшабыз? Кантип эл бар экенин сездиребиз? Эл бар туруп жок болобу? Кийинки депутатыбыз деле жыргаткан жок. Кайра менин жээнимди эми жакшы экен дегендер жок дегенде ар бирөөгө арак бербеди беле? Кум төкпөдү беле ботом? Тигине үйүлүп турат дегендер чыкканда ичимден кымыйып койчу болдум. Бирок эл ичи начарлагандан начарлап, турмуш бузулгандан бузулуп, элге туз таратып коюп кийин добуш бербесеңер тузума койдум деп үрөйдү учуруп, каргыштан элди коркутуп жатып шайланып кеткен биздин депутат, ошол сыяктуулар жалаң шорубузга кала турган өңчөй өсүмчүлдөрдүн гана пайдасына иштей турган арам мыйзамдарды жазып калышты деп, жок дегенде кыздардын денесин сатканын койдура албас болду деп. Эл эми шайлоодон кийинки бийликтеги көз жумдулукка текши чочулай баштаганда жүрөгүм шуу этип, анан кудабыздын элден насыя каргыш укпай деги эле шайланбай калганына ичимден өзүм эми ыраазы да болуп калдым. Чын эле шайлоо дегенийненин көзүндөй ар бирибизди бирдин көзүнөн адал ой менен өткөрө турган, оболу эл тагдырын мүдөө туткан өтө маанилүү сынак тура. Эгер элдин жону жетиле элек болсо, өз касиетин өзү сыйлабаса, жанагы депутат болобуз деген амал-көйлөр өз пайдасына көтөрүнүп алып, тим эле тызылдап, жаны калбай чуркашат тура. Куру убадаларды айтып,
Акыры жанын жеп шайланып алып, анан жоопкерчиликти унутуп салып, кошоматчылыктын колтугуна кара көз айнек тагынып кирип кетсе, көпчүлүктү кыйнаган арам мыйзамдарды гана жарата беришсе, эл ушинтип турган жерде эле кайра катуу нааразы болуп, шаабайы сууганда ушундай тескери бааны көп берип калды. Депутатынан да шайлоосунан да түңүлбөдүкпү? Ал эми жанагы референдум дегени түз эле будамайлап арамзаалык чыттанып турган эме окшойт го. От менен ойнобойт эмес беле илгеркилер. Бул шайлоо оттон да өткөн опуртал немекен. Бийлик деген кудуретти күчтөнтүп, элди күйгүзө турган өтө чоң жалынды жагат тура алоолонтуп, эгерим эл өзү мындай бир абийирди өзгөчө жетик адамдарды өзү таап, жоопкерчилик менен сен жарайсың деп жет өлчөп бир кесип туруп шайлап алганга кудурети жетсе го жакшы экен. Ошондо барып шайлоо элге үзүр берчүдөй, Кудай оң карачудай, андай эл турмушу суу тийген бедедей болуп дүрт дароо өсүп, жакшылыкка тамырлап кетчүдөй. Ал эми депутаты, бийлиги көркөө болгон жерде эл эзели жарбайт тура, кокуй биз минтип олтурсак мамлекетибизди өлтүрүп тынабыз го. Эл шайлоодо өз мүдөөсүн терең ойлобой калбадыбы? Бул жакшы жышаан эмес. Анан чоң бийликтен көз өткөндөр чычкан аңдыган мышыктай болуп, жалаң бийлик аркылуу пайда көздөп шайланып алышкан депутаттарыбыз өздөрү эле ичара жаакташып, пайда үчүн кызыл чеке болуп мушташып, анысы ас келгенсип ичара жаатташа баштады. Деги өз кудамды чын эле чоң Кудай сактаптыр. Зөөкүр депутаттарга кабылып калса, чыпалагы сынып же башы жарылып шорломок экен. Мына дагы шайлоо деп эл көңкүй баштады. Эми кемпирим экөөбүз да пенсиябызды кечиктирип жөн албай, иштебеген жумушсуз бала чакалар көбөйүп, алар кайра биздин колду карап, биздин кичине пенсия деген акчаны үмүт этип, чарба болсо чачылып, байлык таланып, калп карызга батып, анан жанагы намыс ары жок өзүмдүн жээним сыяктуу ташбоор, жеке байыпкана алгандар килеңдеп чет элдин машинелерин уялбай минишип эле көздөрүн көпкөндүктүн чел майы басып калбадыбы? Анан канча миң сом төлөбөсөң, шайлонуу укугуң да жок экен да, акчасын төкпөсөң, конституцияңды баш кылып алып барган кагаздарыңды карабай туруп ыргытып жиберет тура. Бейбечаралар добушкана берип, эс кайдан көрөйүн шайлануу укугунан айрылыптыр. Эми эмне дейбиз? Аргам жок, карлык же баягы ал күчүм, аброюм, акчам жок. Эл да киши кадырын баалабай, колунда барлар гана депутат болобуз деп эле жутунуп калса, анан шайланып алган соң убадасы бүт суу болуп агып кетсе, жаян байлыктай баягыдан да күчөп, өзүмчүл болуп чыга келишсе, деги ишенип кимди шайлайбыз? Деги өзүм жарайт белем же уюшкандар тытып кетеби? Ушу караганда өзүм кантип Усубалиевдей депутат болгонго жеке бир аттан чыгып катуу аракет кылып көрсөмбү дейм да. Мен да эски чоңдордон эмесминби? А кишинин саясий оюндарын байкап, кайра туруп азыр депутат деген сөздүн өзүнөн эле коопсунуп калдым. Көрсө бул шайлоо дегенге элдин добушу эле керек болуп, элдин өзү кереги жок болгон өтө бир ташбоор, жанагы саясатчылардын ойлоп тапкан келекеси балким маскара ойнобу? Элден качан жалтанышат деги? Качан элдин кадыр баркын сезет? Баарыдан да өз ишеничиңдин кыйраганын, элдин алсыздыгын, бийликтегилердин караөзгөйлүгүн көргөндө, ушуга бүт азыркы шайлоо деген бале себепкер экендигин ойлогондо, карыган адам деги эле ого бетер санаа басып төшөктөн турбай калат экен. Ушинтип шайлоо соо жанды оорлук кылчу болду. Улам бири кардык көтөргөнсүп, мага добушуңузду берип коюңуз деп жалдырап эшигиңдин алдында турса, же аны бир мурда кийин көрбөсөң да билбесең, же адамдын үмүтүн көрүп туруп жок дей албасаң, ана макул дей берип эки жүздүү болуп бүтөт экенсиң. Эмне эле чоңдор башын ийкей берет десе, анын да себеби бар экен. Ушинтип оору соонун ортосунда өзүм уктай албай жатсам, түн жаманып, эми өз уулум келип калса боло. Атам эми депутаттыкка көрсөтүлүп калдым. Эми элиңди күттө дейт. Көзүмдөн от чагылыша түштү. Кокуй уулум, биздин эле айылдан 5-6 оңор көрсөтүлүп жатсаңар деги ким кимди күттөйт дедим. Баягы жээнибизге добуш берген кишилер бар эмеспи? Дейт. Уулум, аны жээн деп коет. Кантип мен өз уулума добуш бергиле деп уялбай элге айтам. Бул Токтор карыя өсүмчүл болуп өлгөнү калганбы дебейби? Карыганда калыстыктан тайган акмак дебейби? Деп чок баскандай
тооктой секирип кетти. Өз баласына үндөйт деген эле сөз мага өтө бир өөн учурады. Анын үстүнө өз элим сөздү сыйлаган карыларым көбү келбеске кетип калбадыбы? Азыркы калк уулумдуку да, ошолордун мууну да биздин күзгү жалбырактай болуп азайганыбыздан таңазара албай, өз билген чалмакейин чалып жатышпайбы? Бирок кийинкилерге жоопкерчилик качан келет? Качан калктын абалын ойлойт? Ата, дейт уулум, мен тигилердин эмнесинен кеммин? Мен Данияр Асановдон кем эмесмин, дейт. Алардан кайсы начарлыгым бар, дейт. Алардын деле өз жакындары үндөп жүрбөйбү? Сиз деле ошону жазабайсызбы да? Элди үгүттөп мени шайлатпайсызбы, дейт. Сизге Асанов күйөбү? Же мен күйөмбү, дейт. Таарынат. Бирок сөзүн тыңшасам жүйөлү, аябай жанын үрөп алыптыр. Балам, мен элге төбөм көрүнгөн киши эмес белем. Калкка калыс киши эмес белем, дедим аргам кеткенде муңайып. Ата, сиз кайсы замандын сөзүн сүйлөп жатасыз? Ата деген оболу туудурган баласына караш керек да. Келечегине камкордук кылышы керек, дейт. Өз уулум ушинтип жатпайбы? Менде кайсы кадыр бар калды, уулум? Желмогуз жээнди депутат кылгандан кийин эл мени баштагыдай укпай калган. Азыр жеке кишилер бар, бирок эл деген жок. Элди шайлоо деген жиликтеп, бирин бири менен өч кылып, биротоло чилче таратып бүткөрдү, деп кашайбаган жаным кайра кашайып кетти. Анда ата бала болбойт экенбиз да, деп жалгыз балам өтө бир орой, өтө бир суук сөз айтып жиберсе болобу? Балам кейип үйдөн чыгып кеткен соң кайрылып келген жок. Мен ооруп төшөктө жатып калдым. Мени сыйлагандар калса уулума добуш берер, бирок мен кантип абийирим сыздап, өз уулума добуш береримди билбей жатам. Же шайлоосуна барбай кутулсамбы? Деги жанагы шайлоону ойлоп тапкандар өз пайдасына добуш береби? Берет го каапырлар. Аны ойлосом, өлсөм да кайра туруп, өз балама ишенимдүү киши болуп алсам кантет? Мага эми карган кезимде абийирдин эмне кереги бар? Каралдымды таарынтпай, эми шайлоо жакындаган сайын санаам санга бөлүнүп, өз баламдын эле шайланышын каалап калдым. Кыясы таягымды көтөрүп алып, какчаңдап деле үйдөн үй койбой чуркайт окшоймун. Ушинтип шайлоо деген шайымды оодарбадым.